Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын негизги байлыгы ден соолук темасы. Анда эмесе балдар баарыңар экранга жакын келип, мекен таануу китебиңерди, дептериңерди ачып даярданып отуруңла. Балдар, бүгүнкү сабакта силер жаңы тема тууралуу маалымат алып, адамдын негизги байлыгы ден соолук экенин билесиңер. Жана ошондой эле жаңы теманы окуп түшүнүү менен бирге акыл эсиңер, ой жүгүртүүңөр калыптанып, таанып билүүңөр өнүгөт. Бүгүнкү сабакта күн тартибин аткарууга, өздүк гигиенаны сактоо менен ден соолугуңардын чың болушуна кам көрүүгө багыт аласыңар деп ишенемин балдар. Анда эмесе биз өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алсак. Баарыбыз ушул ыр менен бирге кошулуп ырдайбыз балдар. Жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен таана экен ден соолук, бакыт экен таана экен ден соолук. Азаматсыңар балдар. Ден соолук. Демек балдар, ден соолук бул ар бир адамга жаралат балдар. Демек ошол жаралган ден соолугубузду ар бир адам өзү сактап, ден соолугуна кам көрүшү зарыл балдар. Анда эмесе биз жаңы темабызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дагы ушул ден соолук тууралуу болмокчу балдар. Адамдын негизги байлыгы ден соолугу. Оорулар көпчүлүк учурда өзүнө кам көрбөгөндүктөн келип чыгат. Аз уктайт, таза абада сейрек болот, аз кыймылдайт, узакка телевизор көрөт же компьютерде отурат. Мындай учурда организм чарчайт жана алсызданат. Туура эмес тамактанса, боюна карабаса, өтө ысып же өтө үшүп кетсе, ал адамдын организми ооруга жакын болот балдар. Көрдүңөр балдар, демек ар дайым компьютер, телефон, телевизорлорду аз кармап, көп кыймылдап, таза абага көп чыгышыбыз керек экен балдар. Инфекциялык оорулар да болот. Аларды микробтор чакырат. Микробтор оорулуу адамдан дени соо адамга аба аркылуу жугат балдар. Азыркы учурда COVID-19 пандемиясы бүткүл дүйнөнү курчап турган кезде, бул оору да жугуштуу оорулардын катарына кирет. Ошондуктан ар дайым тазалыкты, гигиеналык эрежелерди так сактоого аракет кылгыла балдар. Демек бул COVID-19 вирусу балдар жугуштуу оору болуп эсептелип, адамдан адамга жугат балдар. Ошондуктан балдар ар дайым колуңарды таза, самындап жууп, күнүмдүк гигиеналык эрежелерди так сактоого аракет кылгыла балдар. Бул вирустан алыс бололу. Ичеги карын инфекциясы организмге тамак аш, суу колдор менен жана кир колдон ооз аркылуу кирет. Инфекциялар үй жаныбарларында болушу мүмкүн. Көрдүңөр балдар, демек биз кир колдорубуз менен өзүбүзгө инфекция киргизип алышыбыз мүмкүн. Жана ошондой эле үй жаныбарларындагы кармагандан кийин сөзсүз колубузду самындап, таза жууп турушубуз керек. Демек балдар, ар түрдүү оорулардан организмди кантип коргой алабыз? Адамдын негизги байлыгы ден соолук. Анда эмесе балдар, күн тартибин сакта, ден соолукту сактоонун эрежелери менен тааныш өтөлү. Бул биринчиден күн тартибин сакта. Мектеп окуучусу ден соолукта болуш үчүн жана жакшы окуш үчүн күн тартибин сакташы керек. Күн тартибинде иштөө, эс алуу, тамактануунун туура тартибин сактоо маанилүү. Дайыма өз убагында уктап, эртең менен бир учурда турууга көнүү керек. 10 сааттан кем эмес уктоо керек. Демек 9да уктаган туура. Күн тартибин сактаган адамдын организми бул тартипке көнүп калгандыктан анын денин сак жана бекем болот. Демек балдар, көрдүңөрбү? Бул күн тартибини дайыма сактаганга аракет кылгыла. Дени соонун жаны соо. Ден соолукка күлкү менен тамаша пайдалуу. Бири-бириңерге жакшы сөздөрдү айткыла. Ар бир күндү кубаныч менен өткөргүлө. Жашоону сүйгүлө балдар. Тазалык ден соолукка пайда.
денесин дайыма таза алып жүргөн адамдар келбеттүү көрүнүшөт. Алар көп оорушпайт. Тамактанар алдында колду таза жууса, ичегиге микробтор барбайт. Таза адам төмөнкүлөргө көз салат. Денеси таза, чачы таза, колу таза, чачы таралган, эртең менен кечине тишин тазалайт, тырмактары алынган, буюмдары тартипте, кийими, бут кийими таза. Демек балдар, ушул тазалыкта эрежелерин дагы так сактайбыз. Туура тамактануу дени сак болуунун негизи. Ден соолук үчүн туура тамактануу пайдалуу. Организм туура иштеш үчүн тамактануу маанилүү. Тамакты таттуу, майлуу жана көп жеген зыяндуу. Дайыма бир мезгилде тамактанган туура болот. Тамак пайдалуу жана түрдүү болушу зарыл балдар. Ден соолукту чыңдоо үчүн машык, күн, аба, суу ден соолукка пайдалуу. Организмди чыңдоо менен оорудан арылып, бекем жана таза ден соолукка ээ болобуз. Дайыма таза абада сейилде, таза абада күндүз уктоо да пайдалуу. Аба ырайына жараша кийим кий, кыймылдуу оюндарды ойно. Аба жана күндө болуу пайдалуу. Жайында ачык бассейндерде, деңизде, дарыяларда, көлдөрдө сууга түш. Муздак сууга чайкан. Зыяндуу адаттардан арылуу керек. Зыяндуу адаттар ден соолукка начар таасирин тийгизет, ооруну пайда кылат же тынчсыз толкундоолорго алып келет. Тамактануу маалында сүйлөө бул зыяндуу адаттар. Дайыма сагыз чайноо, тамактануу маалында сүйлөө, тамак жеп жатып телевизор көрүү, таттууларды көп жегендик, көпкө чейин компьютер карап отуруу, кеч жатуу. Ал эми чоң кишилердин зыяндуу адаттары чылым чегүү, алкоголизм, наркомания. Демек балдар, бул зыяндуу адаттарга эч качан жолугушуу зарыл. Кыймыл бул өмүр. Дени соо адам көп кыймылдайт. Ал спорт менен машыгат же жөө басат, велосипед тебет. Таңды эртең мененки дене көнүгүүлөрү менен баштайт. Кыймыл канчалык көп жасасак, биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Демек балдар, силер да ар дайым кыймылда болгула. Анда эмесе балдар, биз жагымдуу маанайга кезек берсек. Демек балдар, көрдүңөрбү? Колду жуу бул көптөгөн оорулардын алдын алат балдар. Ар дайым колду таза жууп жүргүлө. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктасак, организмди чыңдоо үчүн эмне кылуу керек? Ден соолукту сактоо ыкмаларын ким айтат бизге? Албетте бул суроолорго ойлонуп, жооп бергенге аракет кылгыла балдар. Эстеп калгыла. Адамдын негизги байлыгы ден соолук. Ал үчүн таза аба, суу менен достошкула. Көрдүңөрбү балдар, биздин негизги байлыгыбыз ден соолугубуз. Демек балдар, ден соолугубуздун чын болушу үчүн таза абада, суу менен дос болушубуз керек. Ооруп калсаңар, дарыгерге кайрылып, айткандарын аткаргыла. Демек балдар, биз ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен силерге чын ден соолук каалаймын. Эч качан оорубагыла демекчимин балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма, өзүңөрдүн күн тартибиңерди иштеп чыккыла. Аны дептериңерге жазгыла. Күн тартиби бул эмгекти, сабакты жана эс алууну туурай кылыштыруу жана кезектештирүү экенин эсиңерге туткула балдар. Демек балдар, баарыңарга ийгилик каалайм. Ар дайым ден соолукта болгула жана жогоруда айтып өткөн эрежелерди так сактаганга аракет кылгыла. Ушул үйгө тапшырманы балдар дептериңерге жазасыңар жана сүрөткө тартып мага жөнөтөсүңөр. Мен кайтарым байланышты WhatsApp аркылуу беремин. Саламатта калгыла, баарыңарга ийгилик каалаймын балдар.